Саламатсыңарбы окуучулар? 8-класс кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз ой жүгүртүүнүн структурасы. Сабагыбыздын максаты окуучулар ой жүгүртүүнү үйрөнөсүңөр, кепте туура колдонууну билесиңер, ой жүгүртүп текст түзгөнгө машыгасыңар жана бири-бириңердин сөзүңөрдү алыстан угасыңар. Балдар, биз өткөнкү сабакта кептин түрлөрү боюнча сөз кылганбыз. Кептин түрлөрүнө баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү кирет. Бүгүнкү сабакта ой жүгүртүүнү бышыктап. Ой жүгүртүү баяндоо, сүрөттөөгө караганда түзүлүшү жагынан татаал. Бул кептин илимий стили менен тыгыз байланышта келет. Ачык айкын далилдер, факттар, аргументтер аркылуу бекемделген автордун ой пикирин сунушун, жекече көз караштарын билдирүүгө багытталган жазуу жумуштарын ой жүгүртүү деп атайбыз, балдар. Ой жүгүртүүнүн эки ыкмасы бар, балдар. Индуктивдүү ыкма жана дедуктивдүү ыкма. Индуктивдүү ыкма деп, балдар, ой жүгүртүүдөн жалпы корутундусун чыгаруу, фактылар, аргументтер аркылуу далилденип корутунду чыгарылат. Ал эми дедуктивдүү болсо, сунуш кылынган ой корутундусу фактылар, мисалдар аркылуу чечмеленет, балдар. Ой жүгүртүү дил баяны 3 бөлүктөн турат. Биринчи негизги ой, тезис, далилдер, буларга аргументтер, фактылар. Үчүнчү болсо корутундуу бөлүгү. Ой жүгүртүү негизинен маанисине карай экиге бөлүнөт. Төгүнгө чыгаруучу ой жүгүртүү жана ырастоочу ой жүгүртүү болуп, балдар, экиге бөлүп карайбыз. Тезисте сунуш кылынган аргументтердин, далилдерди төгүнгө чыгарып, өзүнүн жүйөлүү себептерин, далилдерин ага карама-каршы койсо, бул төгүнгө чыгаруучу ой жүгүртүү болуп саналат. Ал эми сунуш кылынган тезисти аргументтер, далилдер менен бекемдесе, тактаса, ырастоочу ой жүгүртүү деп аталат, балдар. Окуучулар, анда келгиле Кыргызстандын келечеги кең деген темада ой жүгүртүү текст түзөбүз. Андан соң мага жибергиле, балдар. Силерге бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдубу, балдар? Түшүнүктүү болгон болсо, ушул текстти түзүп мага кайтарым байланып чыккыла.